Ассаламу алейкум достор. Бүгүн сиздерге торговый процессти абзал кылып көргөзүп берем. Телефондон торговля кылганды. Баарыңыздарга салам. Бүгүн 20 декабрь. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Азыр баштайбыз биз. Валютный паралар менен өзүбүзгө ыңгайлуу ситуация издеп азыр сиздер менен чогуу торговля кылабыз достор. Так, 1000 сом счетумда 384 000 сом бар. 1000 сом менен money management, risk managementти колдонуп ачабыз азыр. Бул жерден биз ылдый качтык. Эмне себептен ылдый качтым? Анткени бул жактан RSI эң өйдөңкү уровеньге келип калган. Эң өйдөңкү сопротивление уровеньгечи. Ошол факторду таянып, анан ушул жердеги уровеньди көрүп, мен ошол себептен ылдыйга 1 минутага сделка ачтым. Биякта да уровеньдер бар, мына сиздер көрүп тургандай эле. Ушул жерден азыркы учурда дагы бизде азыр 27 секундабыз бар. Ошол убакыттын ичинде ылдый жабылса, азыр ушул жерден ачкан сделкамдын ылдыйга кетсе, мен 1000 сом табам достор. Ушинтип эле иштей бересиздер. Сиздер да үйрөнүп, мага окшоп эле торговля кылып иштесеңиздер болот. Эгер азыр мерден мен плюска чыкпай калсам, дагонго да 1 минутага кирем. Кеттик анда достор. Дагонго кирдим мен. Минус болду. Ошондой достор. Ушинтип азыр ушул жерден дагон ылдыйга кетет деп ачтым. Убакыт бүткөнчө күтүп турабыз. Азыркы учурда RSI'дин эң өйдөңкү жакта жүрөт. Ошол факторго сүйөнүп биз ылдыйга кетет деп ачтык. Азыр дагы ушул эле мына CAD OTS валютный парасынан дагы бир жолу дагонго кирем. Эгер ал дагон да отбивать этпей калса, мен башка валютный парага өтүп, башка валютный парадан ситуация издейм. Ситуация издегенден эч качан эринбеңиздер достор. Анан өзүңүздөрдүн счетуңуздардын бир гана проценти менен торговля кылыңыздар, антпесеңиздер минуска кетип калышыңыздар мүмкүн достор. Уже мен экинчи дагонго кирип атам. Уже бир эле валютный параданчы. Азыр ушул жерден плюс болбосо, анда мен башка валютный парага киргенге туура келет. Ошондой достор. Кандай болот экенин байкап туралы убакыт бүткөнчө. Бул ачкан сделкабыз. Уже мен шашылдым бул жерден азыр. Жашыл свеча ачылып, ошондо атышым керек эле. Азыр кызыл свечадан ачып алдым. Уже бул неудобный положение болуп калды. Азыр ушул жерден плюс болсо плюс болот, плюс болбосо мен башка валютный парага өтүп, өзүмдүн дагонумду минусумду отбивать эткенге аракет кылам. Бул жерден мен уже болбой калды достор. Башка валютный парага издейбиз азыр. Издей беребиз. Эч эринбейбиз издегенде. Издей беребиз. Так. Кете беребиз. Эч качан ситуация издегенден эринбеңиздер достор, эч качан шашпаңыздар. Мында жакшы ситуация чыкты могу жерден. Бул уже RSI алысыраак, бирок ошентсе да мен азыр могу жерден сопротивление уровени бар экен. Ошодон ылдыйга кетиши мүмкүн деп азыр ылдыйга ачам достор. Кеттик. Ушул жерде линиябызды чийип алабыз. Эгер ушул дагы бул азыр мүмкүн, могу
өйдөнкү могу жакка барып туруп жабылып ушул жерден ылдый кетиши мүмкүн. Азыр ушул жакка барган күтүшүбүз да мүмкүн болуп калат. Бул жерден аз плюс да болбой калышы мүмкүн. Мен шашып ачып алдым. Ушунусу плюс болбосо кийинки свечадан плюска кирсек болот достор. Биз бүгүн негизи суббота воскресенье негизи рынокко кирбей эле коюш керек да, бул күндөр аябай эме болот да, рынокчу ишеничсиз мындай тургусуз болот да. Ошого карабай сиздерге обзор кылып бүгүн видео тартып сиздерге көргөзүп коеюн деп чечтим достор. Азыр 6 секундабыз калды. 3 2 плюс болду достор. Кайра шотубузду азайтып коебуз. Кайра башка валютный пара издейбиз. Ушундай достор, оңой эле торговля кылган үйрөнүп алсаңыздар плюс болуп эле жүрө бересиздер. Так. Ушул жерде чото жакшыдай. Мынтан уровеньибизди чейип алабыз азыр. Эгер могу жер азыр жашыл болуп жабылса, мен ылдый качмакмын да, уже кызыл болуп жабылып калды. Это не судьба деп койчу эле. Мен бу жерден өйдөгү ачам. Түшүндүрүп берем бул жерден. Бул жерден мен ушул жердеги уровеньден өйдөп кетет деп ачтым. Эгер бу жерден кетпесе, ушул жердеги уровеньге келиши мүмкүн. Ошол жакка барат же болбосо ушул жерден плюс болот. Убактыбыз азыр 30 секунд убактыбыз бар. Мен кичине кеч ачып алдым. Минута бүткөндөн кийин. Ушул жерден өйдөгө кетет деп ачтым. Аз болбосо биз дагонго киребиз кайра. Бүгүн рынок опасный, аябай ошентсе дагы сиздер үчүн видео тартканга аракет кылып атам. 5 секундам бар. 3 1 плюс. Кайра шотубузду ордуна коюп коебуз. Кеттик, андан эсе башка ситуация издейбиз. Бүгүн торговлябыз только минус менен баштады окшойт достор, а. Ничего, эч нерсе болбойт. Рынокто негизи минустар да болот, а минусту да биз кабыл алганды билишибиз керек. Минус бул торговый эменин процесстин бир бөлүгү деп айтылат негизи трейдерлерде. Ушул жерден дагы азыр өйдөгө ачсак болот. Уже анткени уже импульсный свеча бул жерден уже өйдөгө мына RSI'дын да эң түбүнө келип калган. Кеттик андан эсе. Эң түбүнө келип калган, бу жерден көрдүңөрбү? Анан бу жерде ликвидностьтор чечти. Бу жерде ликвидность чечелек болчу. Ошол ликвидностьту мына могу ликвидностьтун тени менен чечти, уже ликвидность чечип ал азыр өйдөгө кетиши мүмкүн достор. Кетпесе уже кийинки свечадан кетет. Анда биз дагон алабыз. Дагонго шотубузду даярдап коебуз. Убактыбыз бүткөнчө күтүп турабыз. Эч кыйынчылыгы жок достор. Ушундай эле свечаларды мондай менин көргөзгөн индикатор RSI менен эле торговля кылсаңыздар болот сиздер дагы. Торговля кылып атканда көп отурбаңыздар достор. Көп отурсаңыздар минус болуп калышыңыздар мүмкүн. Киргенден кийин өзүңүздөргө жаккан уровеньдерден сделкалардан ситуациялардан ачып туруп эле чыгып кетип калыш керек. Ошо плюс достор, көрдүңөр, а? Анасını кайра ордуна коюп коем. Кайра издейбиз. Издей берем деген ырдайбы да булчу.
издей берем деген ыр бар го. Ошо бул коррекция болуп атат. Ушул жерден кечигип калыптырбыз достор. Ошол жерден ылдый ачканда могул жакта могул уровеньден уже реакция болуп атат бу жерден. Ошол жерден ачмакчыбыз. Эгер күтүп туруп азыр ошол жерден өйдө кетип жабыла турган болсо биз ылдыйга деп ачабыз. Эгер кызыл свеча болуп жабылса анда биз бул сделканын башка бул валюттик парадан башкага өтөбүз. Анткени красный болгондон кийин уже белгисиз болуп калат да. Белгисиз болуп калат, уже болбой калды окшойт бул. Болбой калды бул. Бул жерде мен шартлыш ачып койдум достор. Ушул жердеги уровеньден кеш да качтым азыр. Плюс болсо болот. Анткени жакшы ситуация болчу бу жерден. Могул уровень келип калыптыр. Поддержка уровеньине келип калыптыр. Ошол жерден өйдө коррекция болот. Бул болсо мен азыр еще биякта RSI да эң түбүнө келип калган. Ошол жерден уверение ачсак болот азыр дагонгочу. Даярданабыз. 7 секунд. 5 секунд. Ачтым. Кийинки кайсыл уровеньге? Могул уровень. Бул менин оюмча бул мыяка чейин түшүп кетиши мүмкүн азыр. Ушул жака чейин келиши мүмкүн. Же болбосо ошол жерден коррекция алышы мүмкүн достор. Күтөбүз. Рынокто эч качан сиздерге кеңешим эмоция менен, жиниңиздер менен торговля кылбаңыздар достор. Мындай спокойный, тынч отуруп алып, мындай холодный мээ менен торговля кылыш керек. Бияктан эмоцияны жаман көрөт рынок. Эмоцияны жана ачкөздөрдү жаман көрөт. Азыр мен ачкөз болуп бир болот да, мисалы үчүн 5000, 10000 менен сделка ачсамчы, бирок ал минус болуп калышы мүмкүнсүң да, сен өзүңдү кармана албай калышы мүмкүнсүң. Агондор көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан аз эле сумма менен азга канат кылып иштесеңиздер көбүрөөк бул сферада жүрөсүздөр да, плюс болупчу. Мына плюс болдум. Кайра шотумду ордуна келтирип коем. Кийинки эми башка сделка карайбыз. Так кетип беребиз. Ошондо сонун ситуация болчу экен да. RSI көрдүңөрбү? Мыяка келип калган. Ошо RSI менен эле ошо свечаларды карап эле торговля кылсаңыздар болот достор. Мен өзүмчө ушул стратегия менен плюска чыгып жүрөм да азыр. Только ушул менен. Издейбиз. Издей беребиз. Ошол жерден ачам мен азыр. Кичине тыбыкка тура эмес жерде жайгашып калды. Бул жактагы уровеньдерден азыр реакция алышы мүмкүн. Бу жерден RSI'ды карап, RSI'нын эң өйдөңкү жагына келип калган да, почтичи. Ушул жерден ачам. Ушул жерден плюс болсо 1000 сом табам. Эгер ачкан жериме өйдө жабылса, мен минус болом. Дагонго кирем достор. Ошондуктан даярданабыз. 20 секундубуз бар. Биздин убакыт бүтөрүнө. Кандай болуп жабылат экен достор, чогуу көрөбүз. 8 секундда калды. 5 секундда. 3 2 1 плюс болдум достор. Листти азайтабыз. Кайрадан ситуация издегенге кеттик анда эмесе.
ушул жер жакшы болчу экен, бирок тилекке каршы өтпөктүк. Бул мыякка чейин келиши мүмкүн азыр. Ушул жака чейин келиши мүмкүн. Күтөбүз достор. Эшикте суук, сиздер менен мен колдо телефон менен эле азыр, колумда турган телефон менен эшикте суукта гулять этип жүргөн жери менен эле видео тартып атам достор. Телефон менен бул жерден эң жакшысы эмне бул жерденчи? Мен азыр ачып коеюн, анан сиздерге түшүндүрүп берем. Телефон менен эле иштесеңиздер болот бул жактачы. Телефон менен главный интернет болуш керек. Интернетке кириш керек каалаган жериңде. Даже океандын түбүндө, башка мамлекетте, айылда, шаарда, любой жерде отуруп алып торговля кыла берсеңиздер болот. Эч кандай бул жерде убактыңар чектелбейт, эч ким силерди башкарбайт. Не кеч келдиң, не жатып алдың дебей, уктап атып торговля кыла берсеңиздер болот достор. Биякта эч кыйынчылык жок. Телефон менен иштесеңиздер болот достор. Эч кыйынчылыгы жок. Булардын баарын кантип үйрөнөм, кандай кылып иштейм деп суроо берген адамдар көп магачы. Ошолор мен айтам аларга, профилдеги ссылканы базып эле, могу менин YouTube каналымдагы ссылка турат профилде. Телеграмга ссылка аркылуу Телеграмга эле мага жазып койсоңуздар, мен сиздерге толук үйрөтүп жардам берем достор. Уже көз алдыңарча плюс. Азыр мен адамда негизи торговый план деген болуш керек да. Азыр мен 390го жеткирсем болду, токтойм да мен достор. Кайра башка ситуация издейбиз. Издегенен эч эринбейбиз достор. Азыр могу жерден мен ушул жерден мен ылдыйга деп сделка ачам. Могу көрөйүн деп. Кайрадан турам, ошо Эресай деле почти ошол жакка барып калышы мүмкүн азыр. Почти өйдөдөн ылдыйга, ылдыйдан өйдөгө ачабыз. Өйдөдөн ылдыйга, ылдыйдан өйдөгө ачабыз. Менин стратегиям ошондой достор. Ушу менен силер да кылсаңар болот. Оңой эле, аябайчы. Бияка көп деле анализдин кереги жок. Болгону бияка эмоцияңды, азартка кирбей, өзүңдү карманганын билсең эле болду. Кеттик достор, ылдыйга ачтык. Үйрөнсөңүздөр болот достор. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Эч кыйынчылыгы жок биякта. Уровень, могулар уровень болот да. Могу мисал үчүн азыр сопротивление уровени да, болчу. Ушул жерден мен ошол факторго сүйөнүп, ошо Эресайды карап, ылдыйга кетет деп мен сделка ачтым да. 1000 сомгочу. 1000 сомду кээ бир адамдар бир күн кечки иштеп табат, мисалы үчүн. Чынбы? Бир күн эртең менен саат 8ден кечки 7-8ге чейин жүрүп табат да. А мен ошону анализ кылып эле уже үйрөнүп алып, ошентип иштеп жүрөм азыр каякта болсо да. Эркин графикте вагонго кирдик. Каякта болсо дагы мен иштеп, эч кыйынчылыгы жок эле телефон менен акча таап жүрө берем достор. Кааласам, эгер мүмкүнчүлүк болсо, үйүңүздө ноутбук же компьютер болсо, ал менен да кылсаңыздар болот. Телефон менен да кылсаңыздар. Биякта эч айырмасы жок. Главный аракет жана каалоо керек бул жакта, болду. Андан башка эч нерсенин кереги жок бул жактачы. Торговля кылып жүрөсүздөр достор. Эч кыйынчылыгы жок. Ушинтип эле иштей бересиздер. Эч кыйынчылыгы жок достор. Ошондуктан мен сиздерге ийгилик каалайм. Аракет кылыңыздар, мага Телеграмга жазыңыздар, үйрөнүп десеңиздер. Мен сиздерге ар бириңиздерге үйрөтүп жардам бергенге даярмын. Любой учурда жазыңыздар. Жооп берип, бизде VIP группалары бар, обучение полный бар. Ошолорго үйрөнүп иштейсиздер биз менен чогуу. Сигнал группалары бар. Мына көз алдыңарча уже айттым эле. 390го жетип токтойм деп уже менин торговый планым бүттү достор. Кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.